Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтүгүн алгатталуучулары, туугандар, бүгүн өзгөчө бир чыгарылыш болмокчу. Жакшы билесиздер, мына ушул саам бээлери боюнча, андан кийин саамал боюнча катар маалымат беребиз. Биз Ош областы Өзгөн району Ири суу айылындабыз. Ири сууда мына ушул асфальт жолдун боюнда эле центрден жакын жерде, мына ушул жерде буюрса саамал ачылыптыр. Бул жерден буюрса четинен маалыматын алабыз. Бул жерде азыркы учурда мына ушул жерден бээлер боюнча, бээнин сүтү боюнча бир катар маалымат алабыз туугандар. Видеону аяғына чейин чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буюрса мына ушул жерден мына ушул бээнин сүтү боюнча бир катар маалымат беребиз. Видеону аяғына чейин чогуу болуп назар салып турсаңыздар, мына ушул жерден буюрса бээ сүтү эмнеге пайда, кандай бүт бардыгыны маалыматын алабыз туугандар. Андыктан ар бир чыккынагылар бирден лайктан басып туруңуздар. Баарыңыздарга мына ушул жерге ата энеңизди, өзүңүз келип, ден соолугуңузды саамал менен чындап кетишке Алла таала насип кылган болсун. Болду, мына эми эжебизден катар маалыматын алалы. Жакшысызбы эже? Жакшы. Отурасыздарбы? Кандай? Жакшы, машалла. Ачылып алдыңыздар? Кудайга шүгүр. Ушу жаңы ачылдык. Азыр эми биринчи эле кезекте ушул бээнин сүтү боюнча маалымат берели. Нелерге пайда болот биринчисинен? Ооба, бул кыргыз элинин эң эле жакшы оокаты. Кымыз, сүт. Бул сүт адам баласынын организмин оңдойт, бронхитке жакшы, жөтөлгө жакшы, ички организмди тазалайт. Ички организмди тазалайт. Ооба. Машалла. Өтө сонун. Азыр мына өзүңөр да көрүп атасыздар, бээлер негизи бээлер даяр турат. Даяр турат, ооба. Азыр эми ал жерде оттоп жүргөн бээлер дагы бар экен да, көрүп атасыздар бул жерде. Анан ал жакта арт тарабында дагы бээлер бар экен. Азыр бул жерде канча баш бээ бар азыр башталышы? Азыр башталышы деп 4 бээ саап атам. Эми Кудай кааласа дагы адамдар көбөйсө бир 10 бээ болот. 10 бээ болуп көбөйүп келет. Көбөйтөбүз. Балда адамдар келген сайын көбөйтөбүз. Анан жайгашкан жери өтө сонун жерде экен. Көрүп атасыздар, айылды үстүнөн панорамный вид деп коебуз го. Өтө сонун экен. Бул жерге келип, мындай көрсөңүздөр эми тоо бүт айылдын үстүнөн көрөт экенсиздер. Бул жерде эми жүрөк майла деп коет, жакшы билесиздер. Азыр эми буюрса үйдөгү шарт боюнча бир катар маалыматын берели. Кандай болот, келсе кандай болот, бүт бардыгыны маалыматын алабыз. Азыр бул жерде бүт шарт болду эже, Ооба, шарт болду. 20 адамга ылайыктуу үй шартын ырастап отурабыз. Азыр 20 адамны келип мына саамал ичип кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бар. Машалла. Азыр эми буюрса үйдөн эме кылабыз, үйдүн ичинен дагы көрсөтөбүз. Четинен көрсөтүп маалымат беребиз. Азыр эми үй жака кирип, үйлөрдү Кир. шартын көрсөтөлү. Машалла. Мына. Үй жака кирип, бул жактан дем алышат. Дем алып отурганга десеңиз, мына айнектер дагы ачык шартты келтирип коюпсуздар. Сонун кылып, машалла. Мына. Азыр эми бүт жаткан. Азыр бул үйдө 2 неме коюлган, мындай 2 адам жатат. Азыркы маалда. Азыр эшикте сейилде ойноп жүрүшөт. Кичине көңүл ачышып. Көңүл ачып, таза абада десеңиз. Бул жакка эми азыр 2 кишиге. Бул жакта дагы 3 кишилик адамдар бар. Булар дагы баары эшикте сейилдеп жүрүшөт. Сейилдеп жүрүшөт, ооба. Сүтүн ичип алышып. Шарт өтө сонун болуптур, мына караңыздар. Азыр эми канча мал сүт ичип атышат? 5 мал сүт ичишет. 5 мал бээни сразу момент менен саап, ошол момент эле ичип атышат. Анан тамак ашы кандай болуп атат? Эртең менен каймак менен сүт оокат. Түшкүсүнө кою оокат, суюк оокат. Анан саат 4-тө полдник бар, 5-те. Ага дагы ушу өзүнө неме, кофе менен салат, тукум берилет. Ошого жараша негизи күндө ар кыл болуп турат. Кечиндеси суюк оокат. Кечинде багы аш болуш үчүн жеңилирээк суюк оокат кылып бересиз. Суюк оокат кылып бересиз. Мына айтканда 3 мал тамак, 1 мал ысык мындай чай десек да болот. Мына үй дагы эгерде диванга жатпайм дегендерге ылайыкташтырылган. Жанагы бээлим ооруп калат, диванда жатсам дегендерге жерде жатса дагы болот. Бала чакасы менен келсе. Анан бул жакта эми душту аттыңыз, азыр ошо болбойт, зайнт окшойт. Бирөө бар экен, Бул жакта душ экен. Азыр бирөө бар окшойт, култанып атты эле. Анан эми бул жакта дагы өз бөлмөлөр бар экен, эс алып атышат окшойт. Булар эс алып атышат. Эс алып атат экен. Балдар менен. Анан үйдүн шартын өтө сонун келтирип коюптур мына.
Бул жерге жамгырда кичине чай ичишет. Баягы жан чачын болгон Жан болсо. чачын болгондо. Үйдүн ичинде кухня экен да. Ооба. Эшиктерди мына терезелери ачылып, мындай жарык өтө сонун. Ооба. Анан бул жагында отурсаңыздар дагы мына айылды ушул жерден үстүнөн көрүп, отурганга дагы сонун. Ачып коюп. Сонун шарт экен. Эми бул тарабы ушундай. Азыр эми буюрса тамак кылган жерлерин, анан бул жакта Мында дагы сөрүлөр дагы бар экен. Сөрлөрдө чыгып дем алышат. Бул жакта кыргыз үйлөр бар, анын ичине кирип дем кыргыз алышса үй. болот. Баягы Мына дем ата салттын алгандар улантып деп тартып коюп. кыргыз үй тигип дагы коюптур. Анан бул жака ошол сөрүнү баягы эртең менен чыгып, шамалдап эс алам дегендерге сөрү дагы бар экен. Анан бул жакта кыргыз үйгө отуруп, кыргыз үйдө эс алам дегендерге Шахмат кыргыз үйдө ойносо болот, чай ичсе болот. чай ичип отуруп эс алса болот экен бул жерде. Азыр мына кыргыз үйдү тигип коюптур сонун кылып. Мына машалла. Азыр мына бейин сүтү дагы куюлуп, бул жерде азыр мына качеляны да сонун жасап коюпсуздар, Ушу дем алганча отуруп ичсин деп келген. Эжебиз дагы Ой, рахмат. Самал ичип аткан болот экен. Бул жерде мына отуруп ичсеңиздер мына караңыздар. Жаратылыш өтө сонун көрүнүп экен. Аябай жакшы. Өзүң да куш кел. Жакшы экен. Бул жерге биз кече 2 күн болду келгенибизге. Эми бул сүттүн дарлыгыны Instagramдардан, YouTube'дардан укканга караганда бул 200 €га таба деп айтылып атат. Эми биз дагы ушу шыпа болуп калсын деп ош жергесинен келдик. Аябай сонун экен шарттары, жаткан жерибизди көрүп чыктың. Аябай сонун, таза. Анан 3 маал тамагы бар экен. Эртең менен молочный берет экен. Обедте жылуу тамак берет экен. Кечкисин ужинге дагы тамак, анан полник берет экен. Эми биздин оюбуз тамакта деле эмес, ушпатап, жакшы болуп кетсек деген жакшы ойдо келдик. Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, сиздердин баарыңыздарды чакырам. Ушул жерге аябай сонун экен, природасы дагы таза, сонун экен. Анан үйлөрү дагы аккуратный, таза. Тамак жеген жерлерибиз таза экен. Эми главный сүттүн да шыпасын берсин Аллахым. Рахмат силерге дагы ушунча бизде неме кылып атасыңар. Сыйлап, тамагыңарды аябай, сүтүңөрдү аябай берип атасыңар убагында. Чоң рахмат. Жакшы, ден соолугуңуз берсин. Алла разы болсун. Машалла. Негизинен мына абасы боюнча, салкындыгы боюнча бир айтып койсоңуз өз оюңуз эми. Абасы дагы аябай сонун экен. Эртең менен шамал жүрүп, секин салкын болуп турат экен. Анан кандай десем, ушу мага жакты, аябай сонун природа экен, природасы. Карап эле отура берет экен. Мага ушул жер жагып, ушу качелядан чыкпай отурам, природаны карап. Качелядан мына эми мен мына жерде мына алсам башкача көрүнүшү мына отуруп көрсөтөйүн мына. Отуруп көргөнүңүздөрдө эми Сонун природа. өтө сонун чыгат экен мына. Өзү дагы не чукурлук эмес, үй дагы неме дөңсөйт экен да, ошон үчүн аябай сонун бар жок көрүнүп турат экен. Айылдын үстүнөн көрөт экенсиң да? Айылды үстүнөн көрүп турат экенсиң. Баягы немеде вертолетто жүрүп көргөндөй Ошондо көрөт экенсиң. Караңыздар. Азыр эми бул жакта өзүңүздөр да көрүп атасыздар, булуттар дагы бир түркүгү жак асып коюп, сонун болуп турган убагы. Ушундай көлөкөлө, салкында бейин сүтүн ичип, ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот. Алла разы болсун. Ден соолугуңуз берсин, эже. Тинч болуңуз. Бул жерде жагы тамак аш боло турган жер. Ооба. Бул жерде тамак бышырылат. Мына очокко оокат кылынат. Бул жерде аш демдесек болот, кой союп оокат кылып жесек дагы болот, шашлик жасап жесе болот. Каалагандар. Баягы көпчүлүк келип, фаршала келип. Заказ берсе, өзүбүз деле бышырып беребиз. Мангал бар экен, даяр экен. Өтө сонун. Баары бар. Келтирип жасап коюптур. Шарты өтө сонун тугандар. Таза жерде отто тамак пышат экен, анан мына жерде самовар да кылып коюптур. Негизи оттон чай ширин болот дейт го. Негизи шарты өтө сонун кылып коюптур. Келип, ушул жерден эжебиздин мисалы даңсыз кетсеңдер тамак, анан самал ичип ден соолугуңуздарга чындап кетсеңдер болот. Анан эми баасы боюнча айталы, мындай кандай болуп атат баасы? Эми баасы 3 маал тамак, 1 маал ошо чай менен 1,5 миң деп атабыз, ошо эл катары эле ошо 1,5 миң менен 5 маал сүт ичишет, ошону. Жатышы менен. Жатышы менен, ооба. 5 маал неме кечиндеси неме кылса, көңүлдөрү келсе кымыз бар.
кымыз беребиз. Кымыз дагы бар. Ооба, кымыз дагы бар. Мында караңыздар. Ооба. Кыскасы туугандар, көпчүлүк буга чейин да тартып атканбыз, түшүнбөй калгандар да бар экен. Келесиздер, ушул жерге келип жайлашасыздар дагы, 5 мал, 5 жолу сүт ичесиздер, бейин сүтүн. Андан кийин 3 мал ысык тамак, 1 мал полудник берилет экен. Ошондо 4 мал десек дагы болот, 4 мал. Ооба, 4 Анан үйдө жатып, ушул жерде бир күн турушу 1,5 миң сомдон болуп атат экен. Буюрса эжелерибиз кызматта келип, ушул жерден даам сызып, ушул жерден ден соолугуңуздарга кам көрүп, анан бир туугандар ата энеңиздерди алып келип, ушул жерде саамал ичирип кетсеңиздер дагы болот. Анан эми башында дагы айттык, азыр мына аягында айтып коелу. Негизи бейин сүтү нелерге дагы мындай пайдасы көбүрөөк болот экен? Ушул бронхитке, жөтөлгө, уйку бездеринин бузулгандарына жакшы экен, нервти успокоить этет экен, сахары барлардын деле сахарына, давлениясы барлар давлениясын барлар деле ичсе өзүнүн немесине түшүрөт экен. Ошон үчүн ошо атабыздан калган бул неме да, тамакта ошо самал. Ошон үчүн бардык эле элдер коркпой эле иче берсе болот да. Коркпой иче берсе болот? Ооба, коркпой эле иче берсе болот. Бул ден соолугун чыңдайт. Анан эми биздин ири суу толуу аймак болгонуна байланыштуу бардык нерсе салкын, жашылдандыруу жагына айтканда бардык эле жапжашыл чөп, бейлерибиз жалаң жегендер чөп, кийгөт дегендей таза чөп жейт, таза чөптөрдү жешет. Ооба. Адамдар деле келсе кийгөттөрдөн терип алып чайларды кылып ичсе болот. Бардык нерсе өзүбүздө дарылык нерселер турат. Мына шаардан келгендер кызыгып атат. Келип ушу кыргыз элим ушу келип даам татып ден соолугуңуздарды чыңдап кетсеңиздер болот. Негизи азыр деле турат, обед болуп калды. Обед дегенде канча бирге жакындап калды, бирок салкын, шамал, мындай шамал журкап турат. Андан кийин өтө сонун жер. Анан таза аба да. Бизде шамал жакшы да. Шамал жакшы. Анан бул жерде жана айттым, айылдын үстүнөн көрүнүп атат экен да, үстүнөн көрүнүп атат экен. Өтө сонун. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Дайым ушундай элдин кызматында болуп, жакшы күндөрдө жүрүп калганга насип кылган болсун. Ушундай туугандар, эгер сиз дагы өзүңүз же ата энеңизди, бир туугандарыңызды алып келип, мына ушул жерден саамал ичип, ден соолугуна кам көрөм десеңиздер, мына ушул жерге келип, номерлерин калтырып коебуз, номерлерине байланышып, дагы да толугураак маалымат алсаңыздар болот. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар туугандар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.